Салам Кыргызстан, бул Халва шоу теледолбоору адаттагыдай эле биздин интеллектуалдык көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Салт боюнча алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү конокторубуз менен сиздерди тааныштырып кетели. Сол тарабында бүгүн квиз хаб аттуу ошо Бишкектеги жаңы квиз боюнча долбоордун негиздөөчүсү жана дизайнери келип алып негиздөөчүсү бул Сагынбай Ниязбеков жана дизайнери Эмирбек Исаков. Кош келиңиздер. Сагынбай, сизге суроо заткым келип жатат дароо эле. Чындыгында байкасак, биздин ошого борбор калабызда квиздер ачылып баштады жана биз үчүн бул жаңы ачылыштагы десек болот. Квиз хаб Бишкек аттуу долбоор тууралуу айта кетиңизчи. Бул эмне тууралуу? Квиз хаб Бишкек негизи мында ойлонуп келсек, бизге чейин ачылган компаниялар бар. Алар уже биздин конкуренттерибиз болуп калды. Анан алардын бизден айырмаланганы, же болбосо биз алардан айырмаланганыбыз биздики мындайча айтканда ата мекендик производство болуп калат. Бул Бишкек шаарындагы азыркы өтүп жаткан квиздер алар франшиза болуп эсептелинет. Анан биз көп жолу барып жүрөбүз. Биздин хоббибиз ушундай, биздин командабыз бар өзүбүздөрүн ойноп жакшы орундарды алып келгенбиз, утуп келгенбиз. Анан ошол ойноп жатканда биз көп элден анан өзүбүз деле ошол нараазычылыктарды угуп жүрүп, эмне үчүн суроолор биздин мамлекетке, биздин элге, биздин ошо Бишкек шаарынын тургундарына ылайыкташпаган суроолор деген ушундай сөздөр болуп турду, суроолор болуп турду. Ошолорду угуп, көрүп туруп, анан мага ушундай ой келди. Өзүбүздүн квизибизди кылалы, викторинабызды кылалы, өзүбүздүн ошо элге жараша политиканы алган, культураны алган, тарыхты алган, ошонун баардыгын кошуп, жанагындай жакшы, качественный суроолорду жазып өткөрөлү деп чечтик. Ошентип эле мен досторумду чакырып, чогултуп, ошол команданы чакырып анан баштадык. Квиз хаб деп атадык. Хаб деген нерсе бул центр деп эсептелинет. Ошо Бишкек шаарынын центри, ошо биз бололу, квиз боюнча центри биз бололу деп негиздөөчүсү болуп. Ошентип атын таап, атты коюп, анан биринчи оюнубузду өткөрдүк биз. 25-июлда болуп өттү, Marvel темасында. Аябагандай жакшы өттү. Биздин күйөрмандар, оюнчулар аябагандай жакшы отзывдарды калтырышты. Дагы өткөзгүзгүлө деп суранышты. Ошондуктан биз азыр ушундай воодушевленный болуп, башка дагы суроолорду, темаларды азыр камдап жатабыз. 23-августта бизде дагы бир оюн болот. Анын темасы футбол. Келип көрүп кетиңиздер, катышып кетиңиздер, өзүңөрдүн командаңарды алып келип алып. Ошо анан азырынча ушинтип жатабыз. Азырынча бизде ал квиздерибиз орус тилинде болуп турат. Кудай буйрса, алдыда кыргыз тилинде суроолор боюнча кыргыз тилинде биз буйрса кылабыз. Эң сонун. Жоңуңузга рахмат. Жана Эмирбек мырза, сизге дагы суроо заткым келип жатат. Байкасак, Сагынбай мырза айта кетти. Эң эле бул квиздердин өзгөчөлүктөрү сөзсүз түрдө бул биздин мекенибизге, биздин тургундарга ылайыкташтырылган деп айтып кетти. Эмирбек, бул суроолорду ким түзөт? Командада канча киши бар? Айта кетиңизчи. Темаларды дегеле ким тандайт? Marvel болобу, же болбосо футбол болобу, Наруто болобу, билбейм, дагы ушу башка темаларды ким тандайт? Темалар боюнча бул биздин башчыбыз тандайт. Командабызда 5 киши бар. 4-төсү ойлоп чыгат суроолорду, бирөө болсо ал суроолорду техника боюнча реализация кылат. Бул техника боюнча реализация менде. Тема кандай, кимге эмне жакшы көрөт деген бул көбүнчө масс медиадан алабыз. Мисалы кичине анализ кылып туруп, канча киши келиши мүмкүн деп суроо беребиз. Анан бул кантип жагышы мүмкүн, кандай кылыш керек, кандай биз анын баарын топтоп, ойлор топтоп, план түзөбүз. Бир жылга, ушул жылда биз ушунча майрам кылыш керекпиз, ошолорду квиздерди өткөрүш керекпиз. Квиздер канча келиши мүмкүн, кандай суроолор болуш керек, ушинтип биз эми баштадык. Азыр кийинки айткан пландарымды айта албайм, анткени бул коммерческая
коммерческая тайна деп эстелет, бирок кийин көрөсүңөр. Сыр бойдон калууда деп жатат Эмирбек. Эми айта кетиңиздер, эгерде биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында элдер бар болсо, ошол эле биз YouTube платформада чыгарылыштарды көрө алат. Ал жактагы элдер ушул квизге туш болуу үчүн кайсыл жакка кайрылышы керек? Балким сиздердин Instagram аккаунтуңуздар бар. Албетте, биздин Instagram аккаунтубуз бар. Азыркы убакта кийин башка платформаларда ачыш мүмкүнбүз. Ушул квизге ким барам десе, биздин Instagram дарегибиз Quiz Hub деп жазсаңар болот, Бишкек. Биздин менеджерибиз бар. Бул Сагынбай байке. Ошо айтып берет. Бардыгын ошол жактан билип алсак болот экен. Эмесе бүгүн сиздерди биз Quiz Hub Бишкек деп өзүнчө ата албайбыз. Биздин Халва шоудо ар бир команданын өзгөчө креативдүү аталышы бар болушу керек ар бир чыгарылышта. Сиздердин аталышыңыздар кандай болот? Биз улуттук мындай аталыш алалы деп чечтик. Анан биздин аталышыбыз, командабыздын аты Чучук болот. Учурда биз Чучук командасы менен таанышып алдык. Азыр болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели, алар менен таанышып кетели. Оң тарабында өзгөчө команда отурат. Булар Исхак Норузбаев, модель, актер, рэпер жана командалаш Бигайым Рускулова, бийчи айымыбыз. Кош келиңиздер. Исхак мырза, көпчүлүгүн байкасак, ошол мырзаларды модель тармагын же болбосо актерлук чеберчиликти тандаганда көпчүлүк ушул мырзаларга мындайча айтканда таң калышат десек болот. Эмне себептен дал ушул тармакты чыгармачылык ушундай дүйнөнү багындырайын деп чечтиңиз, айта кетиңизчи. Негизи кичи кезимден бери эле мындай телевизорду көргөндө мен да ушака мындай катышкым келчү, кичи кезимден бери. Мындай чоңойгондо мен да мындай киного тартылып Кыял болчу. Мына байкем экөөбүз мына телевизорду көрүп, ошол бияка тартылабыз деп. Атам телефонун алып дагы кээде телефонуна прикол тартчубуз. Кичи кезибизде. Ушинтип эле кыял болуп келе отуп байкем режиссер болду. Анын артынан мен дагы бирок өз жолум менен модель болуп, андан кийин уже клиптерге тартылып, кинолорго тартылып, өзүмө жагат. Учурда кандай долбоорлордун үстүндө иштешип жатасыз? Жарнамаларга ачыксызбы? Конечно. Азырынча көбүнчө реклама тартылам. 2 же 3 киного тартылгам. Тек арш главный роль эмес. Есть что. Вот в основном уже клип, реклама. Ырда жазам. Эң сонун. Рэп багытында жазасыз, э? Балким биз чыгарылыштардын ичинде азыр учурда оюн арасында дагы сиздин рэпиңизди уга алабыз, көрөбүз десек болот. Келиңиз, кезекти Бигайым айымга берели. Бигайым айым, сиз бийчисиз. Жана учурда биз дагы кадр сыртында маек куруп, бийден тышкары дагы өздүк ушу өзгөчө кесибиңиз бар экен, дизайнер дагы экенсиз, сиз дагы чыгармачыл адам экенсиз. Бирок бий тарабында суроо узаткым келип жатат. Айта кетиңизчи, учурда бийчилер көп эле байкасак, эгерде финансылык жактан акчалай каражатты тапкысы келсе, көп учурларда бизде тойлорго чыгышат десек болот. Ошол эле үйлөнүп өлпөт той, ар кандай биздин иш-чаралар десек болот. Сиздин тажрыйбаңызда кандай, кайсыл тараптагы бийлерди бийлейсиз? Жана акчалай каражатты кайсыл жактан табасыз? Дизайнерликтенби же бийденби? Негизи азыр мындай жактан да, бияктан да неметпей, мындай өзүм башка жумушта иштеш керек болуп жатат. Бирок мен бийди мындай хобби катары каласыз. Анткени кичинекей кезимден бери аябай бийлегенди жакшы көрөм өзүм. Тойдо дагы чыкканда уялбай бийлеп, өзүм аябай жакшы көрөм да. Анан бир моментте ар кайсы конкурстарга чыгып, жанагындай мектепте дагы, университетте дагы мындай чыгып, өнөрлөрүмдү көрсөтчүмүн десем болот. Так вот ошо бий катары эле, бий дейм да, хобби катары эле эметем. Дизайнер болсо, ал менин кесибим болуп калат ошондо. Университетте дизайнер болом, дизайнер кийим тигүүчү болуп калам ошондо. Бирок ал уже мындай планда бар да. Келечекте дизайнер болом дегенчи. Азыр уже ошого кичинеден мындай жылып атам десем болот. Эң сонун. Жоңуздарга рахмат. Бигайым, Исхак, бүгүн сиздердин командаңыздар кандай аталат?
Биз дагы улуулардан калбай. Ашқа байланышты таңдадыңыздар окшойт. Ооба. Казгарта десек болот. Быжы. Быжы казгартабы. Быжы. Бигайым Исхакка башын ийди десек болот. Өзүнүн ой пикирин айтып, бирок быжыны тандадык десек болот. Учурда келиңиздер, даамдуу чыгарылышыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин чыгарылышта чучук жана быжы командалардын ортосунда таймаш болмокчу. Мелдеш аябай катуу болот деп ойлоп жатамын. Учурда биз алдыда 7 оюнубуз бар. Ага чейин мен сиздерге ийгилик каалаймын. Ийгиликтен тышкары жеңишке жетиңиздер. Аны болсо биздин Nitro Fresh менен чогуу жете аласыздар. Анткени бул сергиткен газдалган суусундугубуз жаңы жаркын даамдарды учурда биздин чыгарылышыбызда байкай алабыз. Булар апельсин, классика, манго жана кулпунай ар бир ууртамда витаминдердин комплекстери камтылган. Биз болсо бардыгыбыз Nitro Fresh'ти байкап туруп, ууртап туруп оюндарыбызды баштамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундданын ичинде ар бир командадан бир оюнчу максималдуу түрдө биздин суроолорго жооп узатышы керек. Жооптор кайталанбашы керек жана кайсыл команда көбүрөөк суроолорго жооп узатса, бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду ким биринчиден ачып берет? Чучукпу же Быжыбы? Кимден баштайбыз? Улуулар баштасын. Улууларга жол берип жатышат. Макулбузбу? Макул. Чучук командасы бул оюнду ачып берет. Бирөөңүздөр командада жооп берсеңиздер болот, экинчиси командалаш жардам берсе болот. Макул. Мен жооп берейин. Сагынбай, жылбай эле коюңуз, ордунузда отура бериңиз. Сагынбай, сизден биринчи баштайбыз, Учурда Чучук командасында 60 секунда бар. Бул убакыт кетти. Юпитерде жашоо барбы? Бар. Пилдерге кулак эмне үчүн керек? Дышать. Уккан. Юбилейге эң жакшы белек. Мерседес. Тойго эмне кылуу керек? Дем алыш керек. Сүйүктүү каскадерыңыз ким? Михаил Шумахер. Ташбакада канча литр суу бар? 5. Депутаттардын эң жакшы көргөн тамагы? 5 бармак. Чоңдор кечки тамактан кийин эмне кылышат? Чучук жешет. Эң мыкты торт. Быжы. Көбүчкөндөр эмне менен тамактанышат? Чучук менен. Кайталанбаса болот. Казгарта менен. Сүйүктүү адамды кантип эркелетип чакыруу керек? Менин кичинекей. Учакта эмнелерди жасоого болбойт? Эмнеде? Учакта, самолетто. Учакта секирүүгө болбойт. Майчи эмне тууралуу ойлонот? Акча тууралуу ойлонот. Эмне үчүн жер тоголок? Ошон үчүн. Сахнада канча жылдыз бар? 5. Тоодо кимдер жашайт? Йети. Ушунусу менен биздин убактыбыз аяктап калды. Азаматсыздар, жакшы учурда биз жыйынтыкты көрүп алдык. Сагынбай айтып кеттиңиз, сахнада 5 жылдыз бар деп. Бул кайсыл жылдыздар? Сиздин сүйүктүү ушундай. Мен жөн оюма келген айтып койдум 5 жылдыз бар деп. Бирок ошол эле биздин кыргыз эстрада барбы ошого? Кыргыз жылдыздарынан албетте Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков биринчи орунда турат. Жана Исхак. Сөзсүз түрдө Исхакты унутпайбыз. Жана байкасаңыздар, эгерде Сагынбайдын юбилейине эң мыкты белек коңуздар келсе, албетте бул Мерседес болушу керек экен. Аны дагы биз билип алдык. Кезекте ушундай жагымдуу нотада биз учурда Быжы командасына беребиз. Быжылар ким жооп берет? Бигайым, сизге кезекте беребиз. Сөз түрдө Исхак жардам берсеңиз болот, эгерде жооп табылбай калса. Быжы командасы 60 секунда убакыт кетти. Кечээ эртең менен ким менен болдуңуз? Сиз эмнеге муунса болот, муунуп калса болот? Тамак туура эмес жөө. Эмне менен какап кетсе болот? Таш менен. Эң узун ит. Ит. Хаски. Айымдар, тырмактар айымдарга эмне үчүн керек? Тутуш үчүн. Айлык кайда кетет? Айфон. Музейде эмне кылуу керек? Отур. Сүйүктүү президентиңиз? Жапаров. Телевизиттер кайда жашашат? Ким?
термиттер кайда жашашат? Жерде. Коңшулардан кантип кутулуу керек? Акча менен. Вьетнам ашканасындагы эң кыйын тамак. Бычы. Нервиңизди эмнеге коротуу керек? Коротпош керек. Ургач чиркейлер эмне менен тамактанышат? Кан менен. Эмне үчүн аялдар така кийишет? Өз үчүн. Убакыт бүттү. Байкасаңыздар, айымдардын көпчүлүк учурларда бизге ушинтип жооп узатышат да, акчанын баарын айфонго коротушат деген нерсени десек болот. Айфон көтөрөсүзбү бегейм? Айфон көтөр. Сыр болбосо кандай модели? 13-чү. Акчанын баарын ошого кетириңиз. Эң сонун. Учурда биз суроо жооп оюнун жыйынтыктайлы. Биз экинчи команда менен БЖ командасы менен учурда улантып кеттик. БЖ командасы бул оюнда 14 суроого жооп узаттыңыздар. Бул эң сонун жыйынтыктардын бири болуп саналат. Биринчи команда болсо Чучук командасы болсо 16 суроого жооп узатты. Эки жооп жетишпей калды десек болот. Бир халва балды биз учурда Чучук командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 1-0. Бирок алдыда бизде дагы 6 оюнубуз бар. Азыр болсо биз кийинкисине өтмөкчүбүз. Учурдагы оюнубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Бул оюнда командада бири экинчисинен Алло сен кайдасың деген суроону узатмакчы. Экинчиси экранда пайда болгон локацияларды эч атабастан аларды ар кандай инишектер менен, ар кандай сөздөр менен түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Бул оюнду болсо бизге учурда БЖ командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Эмесе кеттик анда. Алло сен кайдасың? Алло мен чачым өсүп кетиптир. Кол менен көргөзбөйбүз. Кийинки сөз. Сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Бүгүн показ болмок. Показ модель. Ошол жакта басып жүрөм. Модельный агентство. Басып жүрөм ошол жакта. Подиум. Эң сонун. Сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Парк. Айланутам. Аттракцион. Эки сөз. Алло сен кайдасың? Алло мен машинаны ремонт кылып атам. Стол, стол. Аха. Алло сен кайдасың? Кийинки сөз. Алло сен кайдасың? Алло сен кайдасың? Алло акча керек болот. Телефон. Ломбард. Алло сен кайдасың? Алло мен топ менен ойноп аткан аюуларды карап атам. Зоопарк? Топ менен ойношот. Цирк. Алло сен кайдасың? Тайджутсу там үйрөнүп атам, ошол өлкөдө жүрөм. Тайджутсу. Таиланд? Алло сен кайдасың? Эненин ою менде, менин оюм. Сонун түшүндүрмө. Эненин ою балада, баланын ою. Кийинки. Бүттү. Эң сонун түшүндүрмө болду деп айта алам. Азыр биз көргөн сөздү, анткени бул сөздү чындыгында түшүндүрүү оор деп ойлосок, бирок айта кетиңизчи Бегайым, билбейбиз бул макалды же цитатаны десек болот кыргыз элибизде. Эненин ою балада, баланын ою кайда десеңиздер, албетте талаада деп коюшат. Тала сөзү болчу. Бирок бүгүнкү биздин азыркы учурдагы оюнубузда түшүндүрмөлөр сонун болду десек болот. Азыр болсо кезекти биз экинчи командага берели. Алло сен кайдасың оюнун учурда Чучук командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Мен ал жакта тойду өткөрүп жүрөм. Тамада. Жок. Ресторан. Жакын Кана. Эң сонун. Алло сен кайдасың? Канчысың? Ал батыш жана батыш чыгыш. Эң сонун. Сурап коюңуз. Алло сен кайдасың? Ал жакта аттардын үстүндө минип жүрүшөт. Тала көп ал жакта. Жайлоо. Жакын дагы Кытайга жакын. Нарын. Кыргызстанда эмес. Иркутский тарапта жакын. Кийинки. Монголия. Сурап коюңуз. Монголияда. Сен кайдасың? Ал жакта мен терип жүрөм.
хоккей ойношот. Ага, этот лед, стадион. Туура Ледовый жакын. Ледовый каток. Қалас. Туура. Сен қайдасың? Бул жакта сасыйт экен, көп Туалет, мусор бар экен. мусорка, полигон, мусорный полигон, Ошону дагы башка сөзү, мусорный бак. дагы Кабыл алалы бұл сөз кейкі сөз. кийин. Ал сен қайдасың? Бул жакта адамдардын месинде точкасы бар экен. Индияба? Ертерек кел. Уақыт бітті, ең соңын байқасақ Индияны түшіндірген аябай жақты. Мир мырза үчүнчү сөзгө биз аябай туш болуп, анан кийинки сөзгө өтүп бирок таап алдык, Монголия экендигин. Азаматсыздар, жана мен тең тайлашуучуларга айта кетейин, 5-чи сөздү мен кабыл алдым. Мусорный полигонду айтып кеттиңиз, свалка сөзү таштанды жайы болуп которулат, ошондуктан бул биз локацияны кабыл алабыз. Эмесе, алло сен кайдасың оюнун биз жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп бул оюнду БЖ командасы ачып берип, 6 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Чучук командасы болсо, алар дагы 6 сөздү табышты. Учурда ар бир командага тең бирден халва балды беребиз. 2-1 алдыда Чучук командасы келе жатат. Азыр болсо биз учурда мындан дагы кызыктуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Биз студияда азыр ар кандай жаныбарлардын үн дабыштарын угабыз. Жана командалар бул үн дабыштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ирети боюнча 5 жаныбардын үнүн угабыз. Жана эгерде командаларга оор болуп жатса, мен ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн. Урматтуу катышуучулар, мен маалыматтарды айтып жаткан учурда дагы сиздер баскычты басып туруп, анан табышты тапсаңыздар болот. Ар бир командага 3төн гана мүмкүнчүлүк бере алабыз. Жана ар бир команданын өз баскычы бар. Биринчи кезекте эреже боюнча команда баскычты басып туруп, андан кийин жоопту кайтарышы керек. Даярбызбы? Келиңиздер, биринчи жаныбардын үнүн угалы. Биринчиден болуп Чайка болуп. Албетте бул чайка акчарда, азаматсыздар, аны биз азыр сыналгыдан көрө алабыз экранда. Да ушундай аябай кооз чымчыктардын бири, куштардын бири болуп саналат. Чандаңыздар, келиңиздер Чучук командасы. Кезекте болсо биз экинчи жаныбарга берели. Биринчиден болуп Чучук командасы басты. Эчки, теке. Бири гана жоопту айтыңыз. Эчки. Эчки, албетте азаматсыздар. Албетте сүт эмүүчүлөрдүн бири өздүгүнүн түркүмүнө кирмекчи, аларды биз байкай алдык. Кезекти 3-чү жаныбарга берели. Чучук командасы. Тотугуш. Ой. Тотугуш? Тотугуш? Тотугуш. Тотугуш. Тотугуш эмес. Ой, Тотугуш бул дятел. кукай. Дятел. Ой, то есть дятел. Сизден бир жоопту кабыл алайын. Дятел. Ким? Дятел. Дятел. Албетте тоңкулдак. Сагынбай азыр ойлонуп кетти окшойт. Дятел кантип которулат, тоңкулдак деп которулат. Тотугуш эмес, чыттап калыңыздар. Азаматсыздар. Кезекти биз 4-чү жаныбарга берели. Чучук командасы. Эмеспи? Күчүк эмеспи? Күчүк эмес. Тең тайлашуучуларды жооптойт. Келиңиздер дагы бир жолу калып. Старт. Арстан. Арстан эмес. Урматтуу Чучук командасы, бир мүмкүнчүлүк калды сиздерде. Мен жардам берейин сиздерге. Кас сымалдар түркүмүнөн өрдөктөр тукумундагы уруу. Көп учурларда бул куш болуп саналат. Өңү демейде ак. Бул сүйүүнүн символу. Акку. Албетте акку, азаматсыздар, сүйүүнүн символу акку болуп саналат. Исхак билбеңиз. Биз каршыбыз андай нерсе. Келиңиздер, акыркы жаныбарга кезекти берели. Угуп коелу. Чучук. Чочко эмес. Тең тайлашуучулар барбы жок? Айыл.
аю эмес. Баскычты басып коюңуздар. Аю эмес. Келиңиздер. Дагы бир жолу калыбы же? Макул. Дагы бир жолу коелу. Аю. Аю эмес. Аю эмес. Мош. Мен жардам берейин сиздерге. Бул жаныбар бир ай бою эч нерсе жебей жашай алат. Верблюд? Албетте, бул түү азаматсыздар. Аны биз байкай алабыз сыналгыда. Эң эле күчтүү жаныбарлардын бири десек болот. Климаттар ушул катаал шарттарга аябай жакшы ушундай өзүн алып жүрө алат десек болот жаныбарлардын бири. Эмесе биз болсо жаныбарларды тап оюнубузду жыйынтыктайлы. Учурда эки жаныбарды БЖ командасы туура тапты. Чучук командасы болсо 3 жаныбар жетишти. Биз бужыларга беребиз. Жыйынтыктаганда 3-1 алдыда 1 халва балды биз Чучук командасына беребиз. Учурда жыйынтыктаганда 3-1 алдыда Чучук командасы келе жатат. Азыр болсо биз кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз жана бул оюнда катышуучулар 1 эмес 2 балга ээ боло алышат. Бардыгы алдыда. Бул оюнубуз калппы чынбы деп аталат. Менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында чынбы деген жазуу бар. Ошол эле жарымысында калппы деген жазуу. Бул карточкаларды аралаштырып туруп командадан бирден беребиз. Жана командада бир адам карточкага ылайыктуу окуяны айтып бериши керек. Эгерде калп деген сөз келсе, калп окуяны, эгерде чын деген сөз келсе, чындык окуяны. Эң негизги эрежелердин бири тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Ал сиздердин карточкаңыздарда кандай жазуу экен? Калппы же чынбы? Адашып таппай калуу керек. Эгерде адашып таппай калса, команда айтып жаткан, окуяны айтып жаткан команда 1 халва балга ээ болот. Жана тескеринче, бирок команда эгерде алдап кетип дагы, анан окуяны дагы таппай калганга адаштырып кетсе дагы, бул жакта команда 2 балга ээ болмокчу. Биринчи кезекте биз учурда бул карточкаларды аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырабыз жана ар бир команда өз карточкасын тандап алыңыздар. Карама каршы командага көргөзбөйбүз карточканы. Учурда биздин катышуучуларга окуяны эстеп же ойдон чыгарганга биз бир нече убакыт беребиз, андан кийин жолу окуяларды укмакчыбыз. Эмесе биз калппы чынбы оюнубузду улантмакчыбыз. Буга чейин биз катышуучуларга карточкаларды таратканбыз жана бул оюнду биринчиден болуп Чучук командасы ачып бермекчи. Окуяны ким айтып берет? Мен баштайм. Эмир угуп жатабыз. Мына биз билебиз, нефти кайсыл жактан табышат? Бул Саудовская Аравия, Аравия тараптардан, Персия. Бирок Кыргызстанда бир областта ошол жакта нефть бар. Бул Жалал облусу. Жылында эсимде жок. Мисалы 10 тонна деп коелу. Ошо 10 тонна табышат. Жана 10 тоннаны биз ошо бензин катары колдонобуз. Ушу чынбы же жалганбы? Учурда биз окуядан тышкары ушундай кандайдыр бир факт айтсак деп болот. Бул факт чынбы же калппы деген сыяктуу эмир суроону узатты. Жана учурда тең тайлашуучулар сиздер 3 суроону узатсаңыздар болот тең тайлашуучуларга. Суроо барбы? Ойлонуп атат деген аябай. Канчанчы бензин? Так, Жалал-Абадтагы нефть бизде колдонулат дедиңиз, э? Бишкек Петролиум. Ошондо кайсыл нефтекомпанияда колдонулат? Кайсы нефтекомпания? Айтып кетсем эсимде жок. Нефтекомпания аты эсимде жок. Дагы 2 суроо бар. Бул чынбы жалганбы? Андай суроо менен коебуз, текке каршы. Дагы ойлонобуз. Так, бул маалыматты сиз кайдан окуп тапкансыз? Өзүм профессиям. Бир жактан аласыздан.
макул университеттен деп коеюн. Мен кесибим боюнча мен инженермин. Инженер-дизайнер. Эң ушу инженер-дизайнер деп коеюн. Аха. И Үчүнчү суроо заключительный барбы? вопрос, атыңыз ким берет? Дураш? Азыр эми эсимде жок десечи. Деген барбы суроо? Суроо жок. Так, анда. Анда Исхак берейин деп жатат. Үчүнчү суроо. Үчүнчү суроо. Менде суроо жок. Суроо жок. Анда суроо жок болсо айта кетиңиздер. Бул айтып кеткен факт бул чынбы же калппы? Кандай деп ойлойсуздар? Бул деген Калп. Бигайым, сиз макулсузбу? Макул. Толугу менен кабыл берейинби? да. Калп деген жоопту биз кабыл алдык. Учурда карточканы көргөзүп коюңуз, Эмир. Эми болсо бул чын. Бул Бизде чындык болчу экен. айтып кетейин, нефттен бир гана бензин чыкпайт. Жана башка горюче смазочный материал деп аталат. Карточканы көргөзүп коюңуз, көрчүлгү да. Бул чын. Жалатта нефть бар. Шейктер бирок шейк кошуп жашабайбыз. Кызыктуу маалыматка ээ болдук деп дагы айта аламын. Учурда команда, Чурчук командасы алдап кеткен үчүн бир халаба сиздер үчүн. Кезекте болсо биз тең тайлашуучуларга берели. БЖ командасы окуяны ким айтып берет? Исхак. Өзүңүз менен байланыштуу окуяны айтып бересизби? Ушуну айтайын деп аткам негизи. Ушу айтыш керек Кичи кезимде. Мен плазменный телевизор көрүп аткам. Кичи кезимде айылда жашачубуз ошондо. Новопокровкада. Ошондо мени бир шкаф өтө кызыктырчу. Нечи? Шкаф. Эски шкаф эшикте турчу. Анан ошо бир күнү ошону ачайын деп чечтим. Ачтым. Мондай. Өтө оор ачылды, мына деп. Анан бир мүнөттө мондай звуктар деген мындай кантип айтсам, бир нерсе кырылып келаткандай звук неме болду. Кандай айтсам, угулду. Анан мындай өйдөнө караганда кирпич так деп учуп келди. Эч нерсени түшүнгөн жокмун ошол моменттечи. Вообще эч нерсе түшүнбөй. Эмне кылганымды билбей ордумда туруп тургам. Анан дагы бир кирпич мондай деп тийди. Андан кийин дагы бир кирпич тийди. Ошентип рэпер болуп калдым. Ошондон кийин дагы түшүнбөйт эмне болуп атканын. Оорганды сезбей, эмне билбейм, бирок орун сезген жокмун ошол моментте. Андан кийин грузовик келди. Ошол моментте мындай пластмассовый эме бар го, шифер сыяктуу. Пластмассовыйчу мындай. Эме, короче, ошол кичинекей ушул нерсе бар экен. Мондай мага ошону жылып түштүм, жыгып, үстүмө жабып калып, ошондо эмне кылышты түшүндүм. Ыйладым ошондо. Вот апамдар келип, там обработка кылып тигиндей мындай. Ошо. Ушундай окуя болгон. Кызыктуу окуялардын бири десек болот. Кандай дейсиздер? Суроолор барбы? 10 секунд сөйлөсөк болобу? Сүйлөшөңүздөр. Шылырашып сүйлөшөйүн деп жатыптыр эми биз. Бизге да кызык болуп жатат. Айтпам. Айткан бизге дагы. Суроолор бербейлиби? Канча жашыңда болду ал окуя? Ошо детский садикке да барчу эмесмин. Же барчумун бул. Например, ошол күн эсимде. Бирок башка где-то 4 го дейм, 4-5. 4-5 жашыңда. Азыр сен 20 жашта болушуң керек, э? 15 жыл мурун канчанчы жыл болуп калат ал? Так, азыр 2023 болсо 2008 Дагы эки суроону берсеңиздер болот. 2008 жылы плазменный телевизор бар беле? Ал жөн тамашалчу. Ал убакта Плазменный телевизор не имеет значения. Не, это тамашалчу. Тамаша. Грузовикте тамашалчу эсчи. Грузовиктагы.
Мунун мындай айтып көрсөк, бул окуясын айтып берип атканда мага 2 кино тасма ойма келди. Биринчи кино тасмасы бул гардеробду ачып ичине киргенде Хроники Нарнии, Нарния өлкөсүнө кирип кететмизби? Мир волшебства. Ошол фильм эсиме келди. Анан кирпичтер түшүп баштаганда Один дома экинчи бөлүгү Кевин кирпичтерди ыргытат го бир кишигечи. Эмеге воришкага. Суроолор барбы? Анан суроо барбы сенде суроо? Кийин травматологияга бардым беле. Барсам керек, эсим жок. Бирок кынакта где-то могул жерлерде шрам бар. Бирок бар экен. Шрам башка жерден. Кайсы травматология бардың элем? Эсимде жок. Эсине жок. Эсимде жок. Ал окуя эсинде, бирок окуя ары эмне болгону эсиңде жокпу? Эмне болгону? Андан ары мындай кинодой обрывки менчи мындай. Апам спиртпен обработка болуп чыккан. Жеңемде бар болчу ошондо. Суроолорду бердик. Немесе чучук командасы айтып кетиңиздер. Бул окуя чынбы же калпты? Не дейли? Кандай деп ойлойсуздар? Эмир, бизге да кызык. Катуу эле айта бериңиз. Эми кичинекей кезинде андай травма алса, берки чындап эле рэпер болуп чыгат го дейм. Эместесизби? Эми албетте бул мен оюнча калып го дейм. калпты деп жатасыз. Сагынбай, сиз макулсузбу? Эмир, мен сенин интуицияңа кандай кылсам ставка коеюн. Бирок ушул жерде эгерде экөөбүз бул жерде сен калп дедиң, чын болуп чыкса, сага анда штраф. Жоопту кабыл алайын. Калп болсунчу макул. Калп деген жоопту кабыл алдык. Көргөзүп коюңуз. Бул алдаганга жетишти десек болот, Эмир, бирок болбой калды окшойт, билинип калды окшойт, балким. Негизи 2 кирпич болчу. Чындыгында эле, балким 2 кирпич десеңиз эч. Жок, просто прям конкретно түшкөн эмес. Мындай кырып кеткен да. Бирок түшкөн. Кызыктуу окуялардын бири, эми жашоодо мындай нерсеге эч ким туш болбой эле койсун. Бирок чучук командасы биринчи кезекте тең тайлашуучуларды алдап кетти. Андан кийин окуяны туура тапты. Буга чейин айткандай эле, бул учурда команда 2 халва балга ээ болмокчу. 2 халва балды биз чучук командасына беребиз. Азаматсыздар жыйынтыктаганда 5-1 келиңиздер, эми чамданыңыздар. Учурда 5-1 алдыда чучук командасы келе жатат. Дагы бир нече оюндарыбыздар күтүүдө. Азыр болсо биз кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло, доски, оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда бизге биринчи кезекте дос керек болмокчу. Анткени биздин катышуучулар жакын досуна чалып туруп, биз ага суроону даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө варианттар менен. Эгерде катышуучулардын досу туура бизге жоопту кайтарса, албетте команда толугу менен 1 халва балга ээ болмокчу. Эң эле кызыктуусу, карама каршы команда достун башкы тамгасын чечмекчи. Дал телефон арасында эгерде кандайдыр бир тамганы берсе, тең тайлашуучулар ошол тамгадан достун аты башталышы керек. Бул оюнду биринчиден болуп бизде БЖ командасы ачып берет. Чучук командасы БЖларга келиңиз, тамга бериңиздер. Б. Б. Г же Б? Б тамгасы берилди. БЖ командасы байкасак телефонду Бегайым колго алды. Б тамгасына досторуңуз көп элеби, Бегайым? Б тамгасына мен иним бар. Иниңиз? Иним бар. Аты Бекжан болот. Бекжан мырзага чалат экенбиз. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу 1 ай болду го дейм. Бат-бат чалышып турасыздарбы? Алло. Алды. Алло, Бекжан, кандай? Тут этот Суроо кетти. съемка болуп атат. Короче, вот
суроого жооп берип койсуңбу? Буркина Фасо өлкөсү кайсы жерде жайгашкан? Африка, Австралия, Азия дейт. Убакыттар Убакыттар. Африка. Африка дейсиң. кабыл алабыз. Хорошо. Коштошобуз. Да. Биз болсо Бекжан мырза менен биз учурда сүйлөшүп алдык жана биз Бекжандын гана жообун кабыл алабыз. Бекжан мырза, сизге ысык салам жолдоп жатамын. Бизди көрүп калсаңыз, сиз үчүн ушул саламдарды берип жатабыз сизге. Учурда туура жоопту чогуу угуп коелу. Буркина Фасо өлкөсү кайсы жерде жайгашкан деген суроо берилди. Бул туура жооп Батыш Африкадагы мамлекет. Азаматсыз Бекжан. Мында өлкөнү уккан жокму деген менен, бирок балким интуициянын жардамы менен туура таап алды десек болот. Азаматсыз Бекжан. Биз болсо учурда кезекти келиңиздер биздин Чучук командасына берели. Быжылар Чучукка кандай тамганы бересиздер? Бизге Бны берди, биз да Б берсек болот. Албетте Б берилди сиздерге. Сагынбай, Эмир. Барбыз? Ким чалат? Мен бар. Эмир чалат. Мен Бекмырза деген досума чалам. Бекмырза аттуу досуңузга чалат экенбиз. Жакын досуңузбу? Албетте. Менден да жак. Ассалам алейкум Бекмырза. Дароо болду. Алейкум ассалам. Мына мен азыр ТВ программадамын. Мага ушу досума чалып суроо берсең болот дейт. Сенде 3 вариант бар экен. Азыр болсо суроону айтайын. Кайсыл өлкөнүн аты Коёндөр өлкөсү деп которулат? Кандай? Кайсы өлкөнүн аты Коёндөр өлкөсү деп которулат? Коомдор өлкөсү? Коёндөр. Коёндор. Асы бул Венгрия, Б Испания, В Албания. Дагы бир жолу кайда суроону кайтарып коеюн. Кайсы өлкөнүн аты Коёндөр өлкөсү деп которулат? А Венгрия, Б Испания, В Албания. Убакыттар. Албания, Венгрия, Испания. Туура. Бирөөнү тандайбыз. Так. Кайсы жерде климаты? Бирөөнү тандайбыз. Убакытыбыз бүтүп калды. Айтар уже убакыт бүтүп калды. Албания менен Венгрия, Ана Испания бар, үчөө бар. Бирөөнү тандайбыз. Убакыт бүтүп. Венгрия. Макул. Рахмат. Коштошобуз. Рахмат, көрүшөбүз. Балким биздин катышуучулардын арасында туура жоопту билген адам бар. Чындап айтсам билбейм. Ким билет? Балким Венгрия. Билбейт экенбиз. Билбейбиз, Чындыгында эле дал ушул өлкөлөрдүн биринин аты Венгрия, Испания же Албаниянын биринин которулушунда Коёндөр өлкөсү деп чындыгында эле которулат. Баардыгыңыздар азыр мындайча айтканда ойлонуп жатат болушуңуздар керек, деги эле ушул өлкөлөрдүн арасында ушундай эле которулатпы деп. Бирок чындыгында эле ушундай өлкө бар. Чындыгында айта кетсек, бул жол менен 300-жылдарда биздин заманга чейин карфагендиктер Пиреней жарым аралына келип туруп, биринчилерден болуп аймакты Испания деп аташкан. Байкасаңыздар, фан деген сөздүн которгондо бул коён деген болот экен. Толугу менен Испанияны алганда бул коёндордун өлкөсү деп билдирет экен. Бирок Бекмырза, өзүңүз дагы ушундай биринчи кезекте жооп берип жана аракет кылганыңызга сиз үчүн рахмат айткыбыз келип жатат. Бирок Испаниянын коёндор өлкөсү экендигин баардыгыбыз жаттап калат болушубуз керек, Келиңиздер, Алодоски оюнубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн бизге Бекжан гана жардам берди. Бир калба балды биз быжыларга беребиз, ошондуктан 5-2. Алдыда бирок чучуктар келе жатат. Азыр болсо биз мындан дагы кызыктуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Крокодил оюнубузду баштамакчыбыз. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди табышы керек. Бири экинчисине кыймыл менен ал сөздөрдү түшүндүрүп берет. Сөздөр өз экранда пайда болот. Булар тамак аштар, жаныбарлар, биздин ошол жашоодо эле колдонгон буюмдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси кыймыл менен гана түшүндүрөбүз. Түшүндүрүп жаткан адам кийинки деген сөздү эле айтканга уруксат берилет, бирок сөздөрдү, үндөрдү эч чыгарбайбыз. Урматтуу биздин катышуучулар, азыр бул оюнду учурда Чучук командасы ачып бермекчи. Даярсыздарбы? Даярбыз. Крокодил оюнунда сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Пиджак. Жок. Сумка.
Рюкзак. Компьютер, домофон, компьютер, телефон. Дагы. Так, клавиатура, кийинки. Кийинки сенин суроону, да? Супермен. Азаматсыз. Эчтеке түшүнгөн жокмун. Кийинки. Кийинки сенин суроону, да? Толок. Адам. Көзү бар, толок, мурду бар, кулагы бар. Пил. Бети, Кийинкиси. Болбойт. Кийинкиси. Столдо эмне кылып атат? Жылан. Джунгли. Бүттү. Балким акыркы сөздү түшүндүрүп коюңузчу. Хорошо. Табат экен бемири байкап көрөлү. Так, жер экен, жерде жылан жүрөт экен. Циркпы? Жакын келиңиз, зоопарк болчу, бирок тапканга жетишкен жокпуз. Түшүндүрмөнү байкай алдык. Кызыктуу болду сиздердин байланышыңыздар. Учурда эмнери таба алабы, таба албайбы деп. Эмесе келиңиздер, кезекти болсо биз учурда БЖ командасына берели. Учурда крокодил оюнун БЖ командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Кийинки. Мясорубка. Кымыз, сүт, кымыз, жарма. Кийинки. Улитка. Азаматсыз. Ниндзя. Самурай. Воин. Солдат. Рыцарь. Эң сонун. Кийинки. Радуга. Клавиатура, ноутбук. Очки, 3D, кино. Азаматсыз. Кийинки суроону, да? Жвачка. Соска. Галстук. Кийет. Халат. Убакыт Кимоно. бүттү. Убакыт бүттү, бирок аябай жакын келдиңиз кийит деген сөзгө. Азаматсыздар. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду биздин чучук командасы ачып берип, эки сөздү тапканга жетиштиңиздер. Бул дагы менин оюмча жакшы жыйынтык деп айта алам, анткени кээ бир учурларда таппай калышы да мүмкүн. Тең тайлашуучулар болсо 7 сөздү тапканга жетиштер. Крокодил оюнунда таза жеңиш деп айта аламын. 1 халва балл учурда БЖ командасына ыйгарылат. Жыйынтыктаганда 5-3 озуп келе жатат. Азыр чучук командасын. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Учурда БЖ командасына 2 балл жетпей калды деп айта аламын, бирок бизге жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге кичинекей болсо дагы билектерди кабыл алып коюңуздар.
Урматтуу биздин катышуучулар, ар бирөөңүздөргө бизге ушундай убакыт бөлүп жана көңүлүңүздү ачып келгениңиздерге, андан тышкары бизге дагы өздүк ушундай жакшы маалыматтар менен да бөлүшүп кеттиңиздер. Сиздерге ыраазычылык билдиремин. Долбооруңуздар, учурдагы чыгармачылыгыңыздар өнөрүп өсө берсин. Биз болсо бардык жакшылыктарыңыздарга күбө болуп жүрө берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда Халва шоу теледолбоорунун чыгарылышында Чучук жана БЖ командалары келип кетти. Чучук командасында бүгүн Сагынбай Ниязбеков жана Эмирбек Исаков келип кетти. Тең талашуучулар катары БЖ командасында болсо Исхак Норузбаев жана Бигаим Рыскулова. Биз менен чогулгуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.